Euronews маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да учкай тааныштыра кетсек. Мухаммед пайгамбардын карикатурасын тарткан сүрөтчү Ларс Вилкс каза болду. Ал 2007-жылы Мухаммед пайгамбардын иттин сөөгү менен жазылган карикатурасын тартып белгилүү болгон. Афганистандын баш каласында болгон жардыруудан кеминде 12 киши жабыркап, дагы 10 чактысы жаракат алды. Азырынча эч ким чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Акыркы бир жумада Россияда COVID-19 өлүмү пандемия боюнча рекордторду жаңыртты. Күнүмдүк өсүш 900 өлүмдү белгилейт. Ушул жана башка дүйнө жүзүндөгү маалыматтар боюнча алдыда сөз кылабыз. 75 жаштагы Ларс Вилкс Швециянын түштүгүндө аны кайтарып жүргөн 2 полиция кызматкери менен жол кырсыгынан кайтыш болду. Бул тууралуу швециялык телеканал өз булагына таянып маалымат таратты. Мухаммед пайгамбардын бир нече карикатурасын тарткан Ларс Вилкс белгилүү швед сүрөтчүсү болгон. Ал 2007-жылы Мухаммед пайгамбардын иттин сөөгү менен жазылган карикатурасын тартып белгилүү болгон. Ал-Каида террордук тобу сүрөтчүнүн исламдын башка душмандарынын тизмесине киргизип, анын башы үчүн $100,000 сыйлык жарыялаган. Ошодон бери сүрөтчү күнү-түнү коргодо болгон. Сүрөтчүнүн автоунаасы 3 октябрь күнү Маркарют конушунда баратып жүк ташыган машина менен кагышып, 2 автоунаа тең күйүп кеткен. Өрттү өчүрүү үчүн жол бир нече саатка жабылып турган. Афганистандын баш каласында болгон жардыруудан кеминде 12 киши жабыркап, дагы 10 чакысы жаракат алды. Окуя жекшемби күнү Кабулдагы мечитте болгон. Азырынча эч ким чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Ал эми ММКлардын маалыматына караганда, талиптер 3 шектүүнү кармашты. Талиптер Афганистанда бийликти бир нече апта мурун басып алышкан. Эми алар өлкөдө коопсуздукту камсыздоо жөндөмдүүлүгүн көрсөтүшү керек. Экономикалык кризис жана атаандаштык куралдуу топтордун алдында бул оңой иш эмес деп белгилешет байкоочулар. Акыркы бир жумада Россияда COVID-19 өлүмү пандемия боюнча рекордду жаңыртты. Күнүмдүк өсүш 900 өлүмдү белгилейт. Ошол эле учурда күнүн оорулардын саны 25.000 кишиден ашууда. Ошондой эле рекорддук деңгээлге жакындап барат. Акыркы маалыматтарга ылайык, Россияда бойго жеткен калктын 1/3-нин көбү коронавируска каршы толугу менен эмделген. Дарыгерлердин айтуусуна караганда, жаштардын арасында барган сайын коронавируска чалдыккан учур көбөйдү. Алардын айтымында, бул жаш организм жаңы ооруга бере алат деген басымдуу пикирден улам дешет. Түштүк Калифорниянын жегине ири мунай төгүлүшү жергиликтүү коруктун аймагына таасирин тийгизип, канаттуулар менен балыктардын өлүмүнө алып келди. Суу астында түтүктүн бузулушунан улам Тынч океанга 500.000 литрге нефть продуктылары түштү. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга суудагы жана жердеги адистердин топтору тартылган. Мамлекеттик бийлик экологиялык кырсык болгондугун айтышат.